Dini бар адам, демек аны урматтаганга, сыйлаганга татыктадам. Эч нерсеге сыйынбаган адамдан коркуш керек, себеби бардык нерседен мен кыймын деп ойлойт да ал өзүн. Андан бардык нерсени күтсө болот, же ал бар жоктон кыйын болуп атпайбы? Ошондой экен, биринчи динге аракет кылышыбыз керек. Бирөөлөр бар, өзү бейишке карап кетип атат, бирок койнунда жаткан аялы тозокко карап кетип атат. Аялы жолуксуз жүрөт, кыздары жолуксуз жүрөт, каалагандай жүрөт, алар менен иши жок. Бүгүн сиз аялыңыз менен кандай сүйлөшөсүз? Өзүңүздүн кызыңыз менен кандай сүйлөшөсүз? Чындыгында боюнуна турган маселе. Кызыңыз сизге бардык сырларын айта алабы? Көңүлүн, жан дүйнөгөдөгү сөздөрүн, ичиндеги сөздөрүн сизге айта алабы? Жан дүйнөнү сизге дасторкон кылып алдыңызга жайып кое алабы? Сиз менен кантип сүйлөшөт кызыңыз? Же телефондорго же паролдорду коюп сизден жашырып телефонду көрбө деп жашырып койгонбу? Ата сен көрбөй турган нерселер бар дейби? Айтор, сиз кызыңызга карата мамилеңиз кандай? Жубайыңызга карата мамилеңиз кандай? Биз кайдан келдик, кайда барабыз? Эмне кылабыз? Албетте бул темаларды өзүңүз дагы өтө жакшы билесиз. Бул сизге баягы күнүмдүк сөздөр болуп калган да болушу мүмкүн. Бирок биз канчалык тоң моюндук кылбайлы, мажбур түрдө башыбызга келе турган нерселер дагы бар да. Ушуну эстен чыгарбашыбыз керек. Ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Бүгүн кызганбагандар өтө көп. Аялынын жабык жеринен ачык жери көрөк, айрыкча жаз келген учурда башталат, жарышышат. Бир суук кыш бардык эже карындаштарыбызды кийимчен кылып коет. Бирок Аллахтын ыстыгычы, тозок деген нерсе бар. Аллахтын ыстыгыдан, чыныгы азаптан коркпостон, кичине тумош, шамалдаш, жөтөлдөн коркуп, суукта бардыгы куртка башка жолугуга чейин тагат, кийинет. Аллахтын бир эле ушул кыш мезгили келген учурда бул Аллахтын аскери бардыгын жолукчан, хижапчан кылып коет. Ал эми ушул тозокто ойлогон учурда салыштыруу маселеси бизди көзүмүздө ирмебизде маанисиздей түйүлөт.